Бисмилля, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах Таалага мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салам жана салаваттарды айтабыз эң аввал. Кайсыл бир мусулман Кудай Таалага кайрылып дуа кылган болсо, жана ошол жерде дуа кылуучу адам менен дуанын арасында тууганчылык байланыш жана күнөө болбогон болсо, ал дуа сөзсүз 3 жол менен жооп берилет деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бенде дуа кылды, бирок дуа кылган нерсеге жооп берилбеди. Менин дуаларым кабыл болбой жатат. Мен эмне үчүн дуа кылсам дагы дуам кабыл болбойт? Неге менин дуаларыма жооп болбойт? Деген ойго келүүнүн кажети жок. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, 3 жооп менен кайтарылат деди. Пенденин кылган, Кудай Таала кылган дуасы 3 жооп менен. Биринчиси, ошол сиз эмнени сураган болсоңуз, ошол нерсе берилет Кудай Тааладан. Кайсыл нерсени сурадыңыз, ошол нерсе берилди. Биринчи жооп. Экинчиси, ал дуа себептүү Аллах Таала акыретке камдап коет деди. Ошол дуаңызды акыретке камдап коет. Демек акыретте эмне бар? Эсеп бар, амал жок. Акыретке барган кезде эсеп бар, амал жок. Ал жерде бир сооп иштеп калуудун мүмкүнчүлүгү жок. Ошондой акыбал келген учурда, ошондой кыйынчылык акыбал турган учурда, мурдакы сиздин бул дүйнөдө сараңданбай убакыт кетет деп ойлобостон, Кудай Таалага пайгамбар саллаллаху бир хадисте айтты: "Уаллиху фи дуа", дуаны кайра кыла бергиле деди. Ошондой кыла берген дуаларыңыз Аллах Тааланын алдында сакталып турган болсо, ошол дуалар эми ошол күндө, кыяматтагы оор күндө ар бир нерсе сооп менен, тааныш, акча, башка нерселер менен эмес, жалаң амалдар менен, сооптор менен эсептеле турган күндө ошол дуаларыңыз сизге жардам берет. Аны Аллах Таала сактап койгон болот. Үчүнчүсү деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ошол дуа себептүү бир кыйынчылыктан кутулууну сурап жатасыз же бир жакшылык сурап жатасыз Кудай Тааладан. Үчүнчү жооп берилүү бул ошол дуа себептүү кийинки келе турган кайсыл бир учурларда сиздин башыңызга келе турган кыйынчылыктарды Аллах Таала ошол дуа себептүү кайтарып коет деди. Башка башка машакатка ошол дуа себептүү тосук болот деп айтты. Демек, дуалар мына ушундай 3 жооп менен Аллах Таала тарабынан кайтарылат. Ошон үчүн биз дуа кыла берүүдөн чарчабаш керек. Ар дайым Аллах Таалага көп дуа кыла берүүнү адат кылуу керек.